Менде ошо бронхит, анан суставтар, анан баш ооручу, баш ооруганда баягы моюн желке тартып ооручу. Анан буту колдорубуз ооруйт, эми баягы жашың өткөндөн кийин суу өтөт да буту колдоруң ооруйт. Анан бул синамитти менин кызым айтты, ошо интернеттен көрүп эме кылып, анан апа барың деп балдарын жөнөттү. Мен мындан түшүнүгүм деле жок болчу. Анан балдарым жөнөттү, келдик. Өтө сонун. Киргенде эле лечение башталат экен. Себеби кыздардын тосуп алганы, баягы аппак жолуктарды салып, халаттарды кийип, келиңиз деп баягы жакшы маанай менен тосуп алганда уже жүрөгүң жылыйт экен. Аябай жакшы, киргенде эле жакшы тосуп алат, жакшы мамиле кылышат экен. Булардын мамилеси деле лечение экен бизге. Айрыкча карыган адамдарга. Биринчи эле массажына эме кылдык. Массажын алдык, массажы өтө жакшы, баягы айрыкча мына желкең, мойнуң, башың ооруганга массажы өтө жакшы экен. Мына бизге Айжирек деген кыз массаж 7 күндөн бери жасап атат. Өтө сонун, колу да сонун, жеңил. Жөн эле бир ооруган баягы уюган жерлерибизди алып таштагандай, желкебиз жумшап, аябай жеңилдеп калдык. Анан шахтасы бар экен, ошо менде бронхит эмелер бар. Бронхитке көкүрөгүбүз кыйылдап мындай эме болуп турчу. Азыр уже жумшап, жеңилдеп, жөтөлүбүз азайды. Шахтасы да сонун. Андан чыгып, бочкасы, фитобочкасы бар экен. Аны мына бүгүн 3-чү күн түшөм. Ал да өтө жакшы экен. Өтө жакшы. Бүт тери менен барын чыгарат экен. Дары чөптөр менен парлайт экен. Өтө сонун тери менен. Аны алган сайын жеңилдейсиң. Бүт баягы каериң ооруганды деле билбей калат экенсиң. Жеп жеңил, сонун. Мен бүгүн 3-чү күн алдым эле, уже 5 күн алайын деп атам бочкасындагы. И 7 күн мынакей массаж алып атабыз. Массажына дагы 2 күн кошуп атам дагы. Дагы 2 күн алайын деп. Анан дем, биринчи дем менен баштаган аябай жакшы экен бул жердин. Дем аябай жакшы. Мындай лечение билбейм, мен өмүрүмдө биринчи жолу мына массажын деле эмелерин деле алып атам. Деми да аябай жакшы. 1,5 саат дем салат экен, дем менен да көп нерселер тазаланат экен. Бул жерден сөзсүз шыпа таап, дартыңа даба таап кетет экенсиң да.